Токтобек сай айылы. Bir Коктуда 30га жакын түтүн жашайт экен. Биз аркы суу сактагычтан бери жөө басып келдик. Bir талай bir 15-20 мүнөттү талап калат экен. Бул биринчи үй Самарбек Байке дегендин үйү экен. Ал киши жалгыз жашайт экен. Эми 30 чакты үй бүлө баарына эле кызык да эмнеге ошол жерде калып калган деп. Бул кишинин дагы айтышы боюнча мен да ошондой деп ойлодум эле. Суу сактагычты кылгандан кийин, платинаны кургандан кийин, тоскондон кийин машина жүрө турган жолдун баары жабылып калган да. Ошондуктан буларга көбүнө үй берип, Каракөлдөн үй берип көчкүлө деген экен, бирок көбү ушул 30га жакын түтүн ушул жерде калабыз, ата-бабабыздын жери деп жашап калган экен. Мектеп жок, бийлик жок, жалгыз гана айыл башчы бар. Өз алдынча аракет кылып жашашат. Эми жайлоодогудай эле. Бирок өзүңүздөр көрүп тургандай да бул жерде унаа жолу бар экен, көрдүңүздөр, машина жолу. Анан эң кызыгы машинени башка жактан алып келбестен ушул жерден мотоцикл, уй, мал жандыктарды жанагы Токтогул КЭСине тиешелүү паром, чоңураак пароходдордон жасалган экен да, ошол экиге салып алып келген экен. Бирок Самарбек Байкенин айтымында аркы Токтогул жактан эми алысыраак болсо керек, кыйыныраак болсо керек. Ошол жактан машиналар келет экен, унаа, жип келет экен, жеңил машиналар келишет экен. Бирок жалпысынан эми байланыш Каракөлгө жакын болгондуктан ушу Токтогул КЭС аркылуу мал жан алмашып, кээде ошол жака базарга да чыгарып, ушинтип жан багып келишет экен. Бирок эң жакшысы бул ал жактан электр энергиясы тартылып келген экен. Электр энергиясы менен бул жакта электр энергиясы бар экен. Байланыш жок. Байланыш жок, байланыш жок. Сотка деген жок, интернет деген жок. Жайлоо кадимки. Бирок светтери бар. Светтер өчпөсө керек. Шамалды өчүп. Шамалды өчүп. Кайра жана. Шамалды ошондой. Бирок 30га жакын түтүн ар бири баары эле машина алып калды дейт. Машинаны каяктан тиги Токтогул жактан айдап келишти да? КЭС менен алып келем жок. КЭС менен эле. Жана паромго салып. Паромго салып алып келишти. Себептен эле тиги жагы өтө алыс болсо керек, э? Аякы менен келе албайсың, жол жок азыр. Жол жок. Жол ушундай да. Токтобек сайдын кичинекей тарыхчасы ушундай. Бизде ушундай дагы жерлер. Ошон үчүн кыргыз жерин, өз жериңерди биле жүргүлө да. Чоң аталардын жери да. Чоң аталардын жери. Мына эмне жерде тамсар жашашканда, эмне жерде эме жери бар эми турат. Эмне жерде? Кичинекей жери турганда. Көрөсүңбү? Кайсы мо жерде? Тигиз көрсөтөм. Кичинекей жерде жашашканда. Муну өзүң салдыңсызбы булдан да? Өзүм салдым, ошо чоң аталардын жери да. Строй материалды бияктан алып келишти. Бияктан катер менен алып келебиз да. Могу катер, бир 10 чакты катер бар экен, ал силердики. Жок, жана чоң катер деп коет, лодка деп коет. Анан чоң катерлерге жүктөйбүз, ошомен келет да. Жана байланып турган 10 чакты катерчи кимдердики ал? Ал ар кимдики да, элдердики. Парковка, стоянка коюп коюптур ошо. Ооба, ар ким келип өздөрүнүн айдап бара берет да. Бул жерде жерлерге документтерди эле берип кереги жок да. Мындай эле кыргызча эле бөлүнүп калган да. Бул баланчанын жери, бул баланчанын жери деп. Садыр жапар жөөп турган баары документ кылылат. Келип кетти го Токтогулга. Садыр жапар жөөп турган. Ооба. Документ бергиле депти. Ооба, келип кетпеди. Баарын эсептеп. Шүйдө турушкан. Таштар тизген өтөрү. Ноолар. Келип баарыңар тизмелеп эсептеп кеттиби? Эсептеп кетти. Жерлер ченеп кетти. Ченеп, компьютерге түшүрүп баарын. Эми кагаз беребиз деп. Эми ошого тест басып беребиз деп. Шайлоого барасыздарбы? Барабыз да. Шайлоого катталганда каяка катталгансыздар? Бул жерге эмес. Каракөлдө да. Каракөлдө. Каракөлдө өзүнүн квартирада да. Анан эш деген жер бар, эш да ошо бизге караштуу, Токтогулга карайт. Аяқта да адамдар көп. Аларды да бүт документ эсилип кетти. Садыр жапар айтып атат, эме кылды деп трансформатор. Жетип атат да. Жерлер трансформация кылып. Шүйдө жашаганда. Аны тамда мен салгам, 15 жыл болуп калды.